Келіп заказдуу тамак жесеңиз, мына калоочуларга бильярд бекер 1 саат дейт, каласа теннисти бекер ойноп кетсин 1 саат дейт. Инстаграмдан Москвар Кыргызбай деп издесеңиз менин аккаунтум чыгат. Мына Инстаграмдан ойнотобуз. Кимдин комментарийси көп лайк алган болсо, мына ушул 1 килограмм курдакты келип жеп кетет буйруса. Мындай ба эч жерде жок менимчечи. Мына Яндекс Ланч деп айтып коелукпу. Таксиде иштегендер, доставкада иштегендер, курьер болуп иштегендерге 490 рубльге курсак тогузуп кетсеңиздер болот экен. Мына выбор экен да. Шорпосу дагы бар экен, мына ашы дагы бар экен. Мантысы дагы бар экен. Каласа чай беребиз дейт, каласа компот беребиз дейт. Менден келген ар бир клиентке мына ушундай мороженаларды бекер берет. Чай ичпесеңиздер деле келип жеп кетиңиздер туугандар. Амансыздарбы мекендештер, ассаламу алейкум. Бирден-бирде лайк басып коюңуздар. Москванын группалар менен таратып жөнөтүп коюңуздар. Отрадный метросуна өзүбүздүн жаштар буйруса мына Чайхана Азия деп ачып иштетип баштаптыр. Отрадныйды мына 7-выхтынан чыгып эле түз эле басып келгенде ушул паркты аралап эле келгендечи келип калат кездерде Wildberries бар экен, ушул монун катарында эле болуп катасыз көргөзмөмөн деле. 7-выхттан ушундай эле келгенде, анан мечитке дагы жакын, Отрадныйда мечиттин против эле болуп калат экен да, көрүп атасыздар мечит. Мечиттин жанында жумага келгенде кирип, чай-пай ичип туралык, кичине поддержка кылып коелук. Парковка можелер кеңир экен туугандар, бекер да. Нарактары деле бекер, жанагы шлагбаум жок, дворлор экен. Чайхана Азия ушул жерден көрүнүп турат. Мына, жүрүңүздөр, сиздерге толук көргөзөлүк. Мына той аштар болгон болсо, сөйкө салуу, Куран окутуу, аш-баш жем деген болсо дагы бизден колдон келишинче бир арзынатып кылып берилет. Состав чындыгында күчтүү экен, поварлор дагы атайын даярдалган поварлор экен дегендей, атайын ишти башташыптыр. Ачылганына 1-2 айдан жүзүп болуптур. Мурда кийин келип чай ичкендер болсо, тейлөөсү, тамактар боюнча дагы жазып коюңуздар. Сиздерге атайын видео даярдап койдук, ошол жакка назар салыңыздар анда. Мына ушундай ылдыйга түшүп келгенде эле буларда чакан дүкөнү бар экен. Мына көрүп атканыңыздардай гүрүчү дагы бар, машыл лоясы дегендей сухофруктулар бар экен. Алконин лапчалары, мына кымыздарды алып келиптир. Өзүбүздүн Жалал аттын кымыздары дейт. Сармайлары, колбасалар, ушул лапчалар, кыскасы бардык эле нерселер бар экен туугандар. Анан бул жагында көрүп атасыздарбы, теннистери бар, билеки бильярдный столдору бар экен. Буйруса жакынкы арада наркы жактарга да бильярдный столдорду коюп уже даярдап атышыптыр. Наркы жактан залдары бар экен да. Жакынкы арада ал жактан ачып иштетип калышса керек. Жүрүңүздөр. Бул жактардан бир катар көргөзүп коелук. Бул жак эми зал тарапка кете турган жер экен дегендейчи. Солдо биринчи эле ушундай жери бар, кабина деп айтып коелукпу. Бул жерге деле бир 20дай адам отуруп, туулган күн же бир аш-баш жем дегендерге дагы аябай жакшы эле жер экен. Көрүп атасыздарбы? Кооздугу башкасы. Анан бул жагы чоң зал. Анан жанагы Куран окутуу, жана башка бир иш-чаралар өткөрөн деген болсо, бул жерде банкетный зал кылып дагы пайдаланса болот экен. Столдорду жармаштырып даярдап берет экен да. Бул жакта 2 тапчаны бар экен, көргөзүп коелук. Мындай. Көрүп атасыздар, бул жактарга ошо 5-10 адам отуруп чай ичкенге болот. Аш-баш жем дегендерге анан намаздагы окуса болот экен, кирип кимдир бирөө папит болуп намаз окуса болуп калсачы эми. Бул жагда дагы кабинасы бар экен, көрүп атканыңыздардай. 10 адам отурат экен. Анан чоң кабина о четте экен. Ал жакка бир канча бир 15 адам отурат. Азыр сиздерге куурдагынан бир катар обзор кылып көргөзүп коелук. Бул эми килограммовый тамактары да, заказной тамактары да, мына. Заказ кылып жесеңиздер болот. Жанагы видеонун башында айткандай эле сиздерге YouTube'га жанагы кылбадык, Instagram'дан лайк көп баскандарды тандайбыз. Андыктан Instagram'га кирип туруп эле Кыргызбай Москварды издесеңиздер, биздин аккаунттар чыгат, ошол жактан комментарий жазып, лайк топтоп, ушуну жеп кетсеңиздер болот. Бул жагы чакан бар экен дегендей туугандар. Домашний торттор бар экен, анан компоттор бар экен, көрүп атканыңыздардай. Компоттор, өзүбүздүн сусундуктар, шириндиктер 1-2 дегендей. Анан
жанагы куйма мороженоолорду ушул жерден өздөрү беришет. Ар бир келген клиенттерге чай ичесиздерби, ичпейсиздерби, ушул жака попит болуп калсаңыздар, кирип бирден жеп кетиңиздер. Ошол бир адамга бирден берилет. Мына буюрса адал сусундуктар, өзүбүздүн сусундуктар бар экен, газированный сусундуктар бар каалоочуларга. Бул жак кабинасы, жанагы айткан эң чоң кабинада. Бул жак эми ачканага кирип кетесиздер. Мына бул жактагы өзүнчө чоң экен, көрүп атасыздарбы? Сөйкө салуу, Куран окутуу, балким чакан бир отуруштар болсо дагы ушул жерде отуруп кеңири чай пай ичкенге болот. Заказнаштарды заказ кылып, ушул жерден кеңири жей бересиздер. Өздөрү бир аз тартынып экранга сүйлөөдөн жана кылышты. Андыктан түшүнүү менен кабыл алып, лайктан басып, келип чай пай ичип туруңуздар. Эртең мененки 10дон түнкү 11 чейин иштейт экен. Безбуханный кызмат көргөзөбүз дейт. Заказный аш, дымдама, ачуу эт, нан басты дагы бир канча тамактар бар заказной. Баарын ушул жерде жасап беришет туугандар. Той өткөрөм дегендерге жентек той, Куран окутуу, сөйкө салуу, аш-баш жейм дегендерге дагы 2-3 кабиналар бар экен. Ар дайым поддержкада боло берелик. Өзүбүздүн кыргыздардыкы чайхана, андай туура эмес ойлонуп жүрбөгүлө, өзүбүздүн кыргыздар экен. Просто жаштар экен да ошого. Ошол туугандар жакшылык күндөрү жолугуп жүрө берелик, келип чай пай ичип поддержка кылып коелук. Буюрса клиенттерибиз көбөйүп кетсе, 24 саатка өтөбүз дейт. Пока что эми ачылдык. Бир аз адамдар аз болуп атат дейт. Кана эми сиздерди күтүп калабыз ушул жерден. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орунду Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.